Быйыл Айыл банктын жаңы долбоору ишке ашып келип атат. Жогорку өндүрүмдүү асыл тукум малды биз лизингке бергени жаңы долбоор иштеп чыктык. Бураш виц породаларын, Гольштина фриз, Абердин ангус жана Джерсей породаларын биз азыркы биринчи этапта лизингке бергенге жаңы долбоор иштеп чыктык. Бул долбоордун алкагында биздин менен 3 өнөктөш ири асыл тукум чарбалар кызматташып атат. Бул Чабрец дыйкан чарбасы, Сокулукта жайгашкан Канттагы МИС чарбасы жана Новопокровкадагы Аталык чарбасы. Бул өнөктөштөрдөн биздин фермерлер барып малды тандашат, асыл тукум малды. Жанагы тандагандан кийин келип банкка биринчи өздүк салымын салат. Ошол салым салгандан баштап биздин банктын адистери фермердин төлөбөй алабы ошол лизингди ошол боюнча талдоо жүргүзүшөт. Эгер талдоонун жыйынтыгында фермер төлөй алса, анда буйрутма алышат, заявка орусча айтканда. Анан иш башталат. Бул жерде 4 тараптуу келишим, бир тараптан кардар, экинчи тараптан сатып аткан асыл тукум чарба, үчүнчү тараптан биздин банк, анан камсыздандыруучу компаниялар. Бул долбоор мөөнөтү 5 жылга, жылдык үстөк пайыздары 10% менен берилет. Өзүбүздүн дагы талаптарыбыз бар. Фермерлер сөзсүз тажрыйбасы болуш керек, 2 жылдан кем эмес. Жана кеминде 10 баш ири мүйүздүү бодо малы болуш керек. Себеби асыл тукум малды дагы кармаганга тажрыйба керек. Андан тышкары ошол фермердин өткөрүп аткан, эгер сүт багытында болсо, сүт алган заводдор менен келишими болуш керек, же чаккан цех ишканалар менен келишими болуш керек. Эгер эт багытындагы мал болсо, ири мүйүздүү, анда ошол эт алган жанагындай колбаса чыгарган цехтер же жанагындай этти сойгон эмелер менен, цехтер менен келишими болуш керек. Андан тышкары фермердин өзүнүн ошо асыл тукум чарбаны, асыл тукум малды кармаганга шарты болуш керек. Бул тоют базасы жакшы камдалыш керек. Жана ошо кармай турган өзүлөрүнүн эмеси болуш керек. Сарайы же кашарасы болуш керек. Талаптарга жооп берсе, сбыт боюнча жана келишимдери болсо, сүттү же этти өткөрсө, анда ошо Кыргызстандын аймактары боюнча, региондор боюнча чектөө жок. Азыркы биздин өнөктөштөр бул жакта баягы базар шарты 3 өнөктөшүбүз бар. Алардын баа жагына, баа саясатына биздин банк кийлигише албайт. Орточо эсеп менен 250 сомдон 300 сомго чейин фермерлер менен түзмө-түз өзүлөрү баягы баасын бычып алышат. Ал жагынан ошо өзүлөрү барып, бизде ар бир аймакта ошол биздин өнөктөштөрдүн контакттары, координаттары бар. Ошолордон алып, анан түзмө-түз Чабрец дыйкан чарбасына кайрылсаңыздар болот, МИС чарбасына кайрылсаңыздар болот, жана Аталык чарбасына. Алар ошол баа жагынан өзүлөрү айтып беришет. Ар бир берилген лизинг боюнча Айыл банктын атайын насыяны тескөө бөлүмү бар ар бир аймакта. Алар келип сөзсүз түрдө текшерет. Биздин ижара келишимде дагы ошондой пункт бар. Лизингке алган кардардагы биздин адистер келгенде ошо чарбаны ачып көрсөтүп, мал кандай абалда, ошонун баарын айтып бериш керек. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн мен сиздерге асыл тукум малды лизингке кантип алса болот ошо боюнча маалымат бердим. Кененирээк маалымат керек болсо, биздин Айыл банктын кеңселерине
аймактык өкүлчүлүктөргө кайрылсаңыздар болот, же болбосо биздин расмий сайтыбыздан ушул маалыматты көрсөңүздөр болот. Саламатта калыңыздар.